Assalamu alaikum. Менің YouTube'дағы көрүүчүлөр, тынчсыздарбы, амансыздарбы? Мен бүгүн мына ушул буга чейин сиздер көрүп турган ушул Ош Кара Суу жолунун боюндагы Нариман айылына жайгашкан майлар боюнча маалымат берген элем. Азыр ошолордун баасы да канча болуп калды, ошолорду сурайын деп атайын жолдо баратып токтодум. Эже азыр мына булар 4 литрли, 5 литрли булар? Булар 4 литр, неменики? Заводтуку? Араваны? Араван пахта завод 4 литрлик майлар экен булар. Канча болуп калды азыр? 580 сом. Булар 580, 4 литрликтер. 4 литрликтер 580. 600-лүктөр кайсылар? Ушулардын арасындабы? Түшүнүктүү. Эсиңиздерде болсо, буларды мен мурда тартканда булар 480 сом болчу. Азыр 580 сом болуп, 100 сомго кымбаттап калды. Дагы башка кандай майлар бар сизде биякта? Так. Донялар башка фирманын майларын да көрсөтүп коеюн. 480 сом дейт, бул жерде 3 литрлиги. Азыр өзүгө. Эже мыналар канча, мына чекедегилер, семчка майлар? Семчка майлар 730 сом. Бул 735 литр, бул, Российский. 3 литрлик донячы? 430? 480. Алена 5 литрлик? 780 сом. Донячы 5 литрлиги? Буям 780 ба? Доня дагы 780 сом экен. Булар оленялар дагы ошондой. Ошондо эң арзаны 580 экен да, заводтуку. 580 араван. Аравандыкы. Баягы биз мурда тартканда 480 эле, азыр завод көтөрүрдү, кандай болду? Чигит жок деп заводтан келди. Чигит азайды да уже. Чигит азайып, завод бааны көтөрүп, азыр 100 сомго кымбаттаптыр. Ошондо 4 литрлик май 580 сом болуп калды. Өз базарда канча ушундай пахта майлар 5 литрлиги? Базарда деле ушундайбы? Мына ушундай, бул май сатылган жерде мен дагы бир жолу айтып коеюн, Ош Кара Суу жолунун боюнда, Нариман айылында, мына ушул Наримандын центрине жетпей, оң тарапта жайгашкан.